Assalamu alaikum, урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Мен азыр Оштун борбордук аймактарынан орун алган Ош пансионаты, айтылуу Ош пансионатынын ичинде жүрөм. Бул жерде мен турган жер бул жергиликтүү тургундарга жеке турак жай үчүн берилген аймактардын ордосунда турам десем да жаңылышпайм. Бул менин эки тарабымда, чар тарабымда мисалы бардык жарандар үйлөрдү тургузуп, бир топ жылдардан бери жашап келе жатышкан чагы. Мына ушул жерлер бизге жеткен маалыматтарга караганда, мага айткан ушул арыздануучу маалыматына караганда, бир кездери мисалы ушул жеке менчик турак жайларга аукцион аркылуу берилген жай экен. Бүгүн Швега программасынын арыздануучусу Нисахан Осмоналиева деген эжебиз, жашы бир 70-80ге чамалап калган эже, Карыганда мына ушул жерден ошол убагында профсоюздун аукцион аркылуу сатылган жерлерин өзүнүн мээнети менен тапкан акчага сатып алган экен. Бул сатып алуучу профсоюздан түздөн сатып алган эмес, ага чейинки адамдар болгон, бир-эки адам ушул аукцион аркылуу сатып алган. Анан документтерин документтештирип, анан конкреттештирүү максатында мына ушул үчүнчү адам катары Нисахан Осмоналиева деген эжебиз биздин ушул Ош шаарынын мамлекеттик кадастр мекемесинин атайын документтер аркылуу каттоого алынып, мыйзамдуу делинип, сатылып алынып, андан кийин ушул жылдар аралыгында ушул күнгө чейин азыр мен сиздерге көрсөтөм. Мына ушул үйдү тургузуп, анан Карыганда өзү баласы жок экен, чынын айтайын, Карыганда калган жашоомду бактылуу ушул бактын арасында өткөзөйүн деп бүт шарттары менен үй салган экен. Бирок мына ушул акыркы жылдар ичинде Нисахан Осмоналиева менен ушул профсоюз уюму, анан ушул Ош мэриясы деген ушул жергиликтүү бийлик тарабынан ушул жерлер мамлекетке өткөрүлүп берилсин деген талаптар коюлуп, кыскасы азыр ушул эки тараптын ортосунда соттук процесстер жүрүп, бирок соттук процесстер жүрүп бүтүп, азыркы күндө ушул мамлекетке өткөрүлсүн деген чечим кабыл алынып калыптыр. Эми ушул Осмоналиева Нисахан эженин адвокатынын мага берген маалыматына караганда, бул эже ак ниет сатып алуучу деп ушул мыйзамда жазылган бир ушундай берене бар, аны жакшы билесиздер. Ак ниет сатып алуучу адам катары азыр өзүнүн укугун жана ушул үйүнөн ажырап калуу максатында алдында турат десем жаңылышпайм. Мамлекетке өткөндөн кийин бул жерлердин бардыгы мамлекет тарабынан башкача өздөштүрүлөт деген ой бул. Мына ушуга окшогон салып койгон үй, бардык шарты менен салып койгон үй заматта мисалы жок болуп, жыйынтыгында Нисахан Осмоналиева эжебиз бардык Карыганда үйүнөн дагы жайынан да айрылып, кол жууп калуу алдында турат. Акыры айласы кетип Швега программасына коомчулукка кайрылайын, ушул жогору жактагы бийликтегилер ушул менин сөзүмө угар, тыңшаар деп ушул программага кайрылып, ушул менин аманатымды коомго айтып деп койчу Өмүрзак мырза деп кайрылгандан ушул эфирди алып чыгып атам. Бул үй кече бүгүн салынып калган эмес, ушул Осмоналиева энебиздин айтымына караганда абдан көп мээнет кеткен булгачы, абдан көп жылдар кеткен. Азыр биз ушунун ичинде жашап аткан ушул Осмоналиева эжебиздин бир тууган сиңдиси, эми бул Карыганда ушул сиңдим менен ушул өзүм ушул үйдө жашап күн өткөрсөм деген максатта мына ушул үйдү курган. Азыр ичинде ушул Осмоналиева эжебиздин бир тууган сиңдиси, Хамида деген эжебиз бар. Хамида эжебиз өзүнүн оозу менен ушул буга чейинки окуяларды айтып бизге ачыктап берсин. Азыр кирели. Эшикти ачып коесузбу, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Хамида эжеден Осмоналиева Нисахан эженин бир тууган сиңдиси деп коелу. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман-эсен отурасыздарбы? Жакшысыңар. Швега программасы, биз сиздердин берген арызыңыздар боюнча келдик. Биз буга чейин маалыматты айттык. Азыр ушу профсоюз уюму, Ош шаардык мэриясы жана башка. Кыскасы биз мамлекет ушул сиздер курган жайды алуу алдында турат. Карыганда Нисахан Осмоналиева эжебиз сиздин бир тууган эжеңиз. Ушул жайдан сиз кошо ушул кол жууп калуу алдында турасыздар деген маалыматты тактап коюу иретинде келдик да. Азыр эми үйгө кирип сүйлөшпөйлүбү, кандай дейсиздер? Жүрүңүздөр. Кириңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, мына азыр Хамида эже менен эми толук маалыматты алалы, окуяны сиздерге бир тараталы.
качан болгон, кантип болгон, Хамида эжемди айтсаңыз, ушул Исакан Осмоналиева деген эжебиз азыр урматтуу көрүүчүлөр, ал 70-ке 80-ге таяп калган жаш курагы азыркы учурда бир аз ден соолугуна байланыштуу биздин эфирге келе албады. Андыктан мына ушул турак жай боюнча ишенимдүү өкүл, бир тууган сиңдиси Хамида Наскулова эжебиз менин маңдайымда турат. Эже, азыр биз окуянын чоо жайын бир баштан аяк айтып берсеңиз, эмне болгон, бул жерде кантип сатып алдыңыздар эле, кимден сатып алдыңыздар эле? Анан азыр соттук процесс бүтүп калыптыр, мисалы үчүн ал бүткөнүнө карабай, мисалы сиздер акыйкаттык адилеттүүлүк издеп, мисалы барбаган жериңиздер калбаптыр. Акыры ушул Швега программасы аркылуу болгону коомчулукка жайылталы, балким ушуну көрүп, туюп, билип аткандар тарабынан бизге жардам берилип, бир акыйкат өкүм сүрүп калар деген үмүт менен кайрылып атасыздар да. Баардыгын айтып берсеңиз. Бул жерди биз 2014-жылы алганбыз. Биз Ниязбек Нурбаевден сатып алганбыз. Ниязбек Нурбаев бул жерди 2011-жылы алган экен. Бул мына Домодуктун Кыргыз жанакы профсоюз федерациясы, ошол мезгилдеги Кыргыз профсоюз федерациясынын жетекчиси, төрагасы өзү 7 адамдан комиссия түзүп, анан бул жерди аукционго алып чыгып сатат экен. Аукциондун Нурбаев Кайсы жылдары бул? 11-жылы. 11-жылы декабрда, июнда ушундай. Мына менин азыр документтерди силерге көрсөтөм, ошондо толук бар да. Ошол аукционго алып чыгып, ошол мезгилдеги маалымат каражаттарынан кадимкидей берилген жарыяга. Газеталарга, телевидениядан да беришкен экен булар. Ошолдон ал киши сатып алат дагы. 14-жылы биз дагы үй издеп келгенибизде менин эжем бар. Айылда ал өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген эмес, ал мамлекетке иштеген. Кызматта эмес, мамлекетте иштеген. Биздин союз мезгилинде Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Гагарин совхозунда иштеген. Андан кийин Курманбек айыл өкмөтү болду, ал жерде иштеди. Биз азыр көк артка карап калдык. Ушул мезгилде дагы эжем ошол айылда биздин өзүнүн кеңешин берип, кандай десем, дагы деле жардамын берип келет. Бирок мына 2 жыл болду, ушул сот ишине байланыштуу эжем көп чыкпайт, алыс жолго жүрө албайт. Азыр дагы келе албады. Себеп дегенде эжем алыс жолго баягыдай жүрө албайт. Бир жагынан карылык, экинчи жагынан мына бул сот иштери 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бир жылдан ашып 2 жылга жакындап калды. Бул баягы аябай немени алып кеткен да, ал эжем эмес. Мен дагы азыр кыйналып, мен дагы уже мына 2 күндө больницага жаткан атам. Ошондун себептен эжем келе албады. Анан биз ошол Нурбаевден сатып алганбыз 14-жылы. 14-жылы ал сатып алып, анан биз ушул курактарды эжем экөөбүз курганбыз. 24 болуп атат. Буга чейин бизге эч кандай бул жер туура эмес сатып алынган, законду бузгансыңар деп эч ким келген эмес. Даже Домодуктан да бизге келген эмес. Себеби Домодуктун мурунку жетекчилери бизге жол ачып беришкен, бардык шарттарды түзүп беришкен. Даже мына Домодукка ушул мен келген жылдардан бери, ушул жерде жашагаткан жылдарымдан бери мен бул жерлерге эми кирип чыгып билебиз да. Көрдүңөр, азыр кирип келе атасыңар, жолубуз бир болгондуктан буларга канча жолу прокуратурадан текшерүүлөр келди. Шотный палатадан текшерүүлөр келди. Ушул текшерүүлөр бардык инициация немелерден келген текшерүүлөр да буну туура эмес деп айткан эмес эч ким. Ушул күнгө чейин. Жок, ушул күнгө чейин эч кандай бул жер туура эмес сатылды деп айткан эмес. Наоборот, бизге жол ачып берип, бизге шарт түзүп беришкен. Ушул жерде биз бердик, силерге саттык, силер ушул жерде жашагыла деп. Анан кайсы жайдан чыкты, мен өзүм деле түшүнбөйм, бул эмнеден чыкты. Балким эки адамдын мындай бири-биринен тил келишпестигиненби, балким иши кыл, мен билбейм. Бул сот болгондо, биринчи сот болгондо биз кабар албадык, бизге кат да келген жок. 3-чү чакыруусунда бизге келди, по-моему. Анан биз эжем ошондо келди, биз ошондо биринчи уктук, биз түшүнбөстөн биз барсак бизге шаардык сотто сот жылдырылды деди. 2 жолу жылдырылды сот. Анан 3-чүсүндө дагы эжем ден соолугуна эжем келе албай калды, жумуштары бар эле. Мен өзүм бардым сотко, өзүм катыштым. Катышканымда ошол жерде шаардык прокуратурадан отуруптур, профсоюз федерациясынын юристи бар экен, азыркы мезгилдеги жетекчиси бар экен, мен болдум.
Мен анан ошол жерден алардын сөзүн уккандан кийин мен эчтекеге түшүнгөн жокмун. Мен ошондо аларга суроо бердим. Судьяга дагы, прокуратурага бардыгына суроо бердим. Сиздер кандай максат менен бул азыр сотту карап атасыздар дедим. Эмне максат? Мен эчтекени түшүнгөн жок. Биз вообще билген жокпуз бул жерде. Билинбей келдим. Эмне сот болуп атат дегенде айтышты. Муну Абдикерим акем менен жана блогер бала Идрис Исаковдун экөөнүн бир тил келишпес немесинен ал сотко берип, анан сиздердин ишиңиздер каралып атат деди. Каралганда биз ушул жерди законго туура эмес жол менен сатып алгансыздар деди. Анан мен айттым, ошол жерде мен биринчи прокуратурага суроо бердим. Ушунча жылдан бери мен жашап атсам, бир да жолу прокуратурадан жок деп келген жоксуздар. Боптур, мен законсуз сатып алган күндө ошол мезгилде госрегистр эмне үчүн кагаз берди? Сиздер ошону карадыңыздарбы? Профсоюз федерациясы 7 адамдан комиссия тузуп, бул жерде мына турган мына үйдө, мына ушул үйдө 2004-жылы прачечный болгон экен, буга чейин 4-жылы суу каптап кеткендиктен көчкүгө калып уже мындай неме болгондон 2004-жылы булар неме списанияга берип жиберишет экен. Мен ошол күнү ошо документациялар менен тааныштым. Списанияга берип, буну жокко чыгаргыла, бузгула деген немечи бар экен. Ал ошол биздин жана соттогу документтерибизден тааныштырдым да мен. Профсоюз федерациясы ошол мезгилде 7 адамдан туруптур. Төрагасы төрө немеси экен. Ошолорго кандайдыр бир суроо бердим. Текшердиңиздерби? Эмне үчүн архитектура техпаспорт берди? Госрегистр мен 3 жолу купли-продажа болуп атасыз. Ана мен белекке берип атам эжеме. Ошондо эмне үчүн госрегистр берди буларды? Сиз ушуларды карадыңыздарбы десем, биз сиздин прокуратура ошол прокуратурадан келген адам, мен бул маселенин эчтекесин билбейм деп жооп берди. Бизге Идрис Исаковдун арызы түштү, бул иш менен эч кандай менин маалыматым жок деди. Анан мен жанакы немеден келген Кыргыз профсоюз федерациясынан келген юрист аялга эжеге суроо бердим. Ал эжеке жакында ишке орношкон экен, менин билишимче. Муну дедим, именно ошо профсоюз федерациясы буга чейин биз ошо сот болот деп атканда биз толук ишенимде жүргөнбүз. Себеби дегенде мамлекет сот болсо деп профсоюз федерациясы саткандан кийин бизди алар коргойт деп ойлогонмун. Мен ошол максат менен жүргөнмүн. Биз бул мындай чоң нерсеге айланат деген эмеспиз да, баары профсоюз федерациясы коргойт. Себеби алар саткан да. Акчаны түшкөн да, ошолордун кассасына түшкөн. Муну чөтөгө түшкөн эмес. Бул кассага түшкөн. Дегенден кийин анан ал аялга мен ошол суроону бердим. Ошол мезгилдеги төрагасы турат 7 адам комиссия мүчөсү экен, сатытышты. Анан алар саткандан кийин эми сиздер кийинки иштеген адамдар келип атасыздар. Бизде кандай күнөө дедим да, биз сатып алуучу болсок, алар эч кандай жаза тартылбайбы дегенде алар айтты мага, сиз бизге мага кайрылыңыз, мен сизге жардам берем. Биз профсоюзбу айттыбы? Профсоюз федерациясынан келген юрист аял эжеке, мен атын дагы азыр унутуп калып атам. Себеби муну иштер менен баягы бир жерде болбойт экен да. Мен ошонун анан азыркы мезгилде директордун алдым телефон номерин. Ошол эле күнү алып, ошол эле күндөн баштап байланышты. Мен аял мени таптакыр албай койду. Мен бир топ чалдым. Юрист чалдым. Ал айтты, себеби мага мен эмне кылышым керек дедим. Мен хотя бы биз кетирген немени төлөп бериш керек жок дегенде, законсуз болсо дагы ошол адамдар алган акчасына жооп алган, эми кылмышты ошолор кылбаса жооп бериш керек да десем, алар өзүнүн немесин алышат, кылмыштын жооп беришет, сиз мага кайрылыңыз деген да. Кайрылганда жооп ала албадым. Профсоюз прокуратурага суроо бергенде ошол адамдар эмне үчүн госрегистр, архитектура, даже мен мэрияга кайрылгам ушул үйдү алып аткандачы, именно социальный помещение социальный болуп калган үчүн, категориясы социальный болгон үчүн мен ушул 3 немеге өзүм лично кирип кайрылганмын. Ошондо мага ушундай түшүнүк беришкен. Бул домодук зона болгондуктан дешкен. Сиз ушундай эле калдырсаңыз кийин сизге бизнеске колдонгонуңузга жакшы болот да деп мага ушундай уруксат неме беришкен да. Бул бизнес кылсаңыз
ошого жакшы болот, балки мектеп куруп аласыз, бакча куруп аласыз. Короче, ушу бизнеске колдонсоңуз, бул социальный бойдон калтырыңыз деген. Анан жашай турган болсоңуз, анда жилищный кылыңыз. Ошол жакта дагы үйлөр бар социальный болуп турган, ошолор менен бириктирип келиңиз деген. Анан шартка байланыштуу биз эжем айылда болуп калгандыктан биз бара алган жокмун. Ошол бойдон калып кеткен да бул нерсе социальный бойдончу. Анан биз дагы эжем экөөбүз кеңешип ойлогонбуз. Балким чындыгында эле кийин бизге ошол социальный болсо кандайдыр бир бизнес жагына да бизге керектир дегенбиз. Негизинен биз ушуну калганбыз да. Эжем менин бала кезимден эжем багып чоңойткон. Мени окутту, турмушка узатты. Даже ушул убакка чейин 2 жыл аралыкка 2 жылга чейин эжем ушул үйдү куруп атканда баардыгына мага жардам берип турган. Тапкан ташыганын бүт мага жөнөтүп турчу. Ошонун баардыгын себеби мен маданият кызматында иштейм. Маданият кызматкерлеринин айлыгын баарыбыз билебиз, аябай аз. Анан ошол себептен ошол социальный бойдон калтырганбыз. Эми ошондо прокуратуранын берген жообу ушул болду мага. 10 жылдан өтүп кеттир, кылмыш иши эскирип кетти, биз буга кайрылбайбыз деди. Эми мен бере турган суроом да азыр. Мен азыр ошол биздин улуу президентибизге, деги эле бийликте отурган адамдарга бере турган эки эле суроом бар. Биринчиси, кылмышты жасап кетишсе, ал адамдар уже иштен кетишти. Жок азыр эч. Жок алар азыр. Бирок бул иш башталганда алар отурушкан ошол бийликте. Эжем менин бала кезимден эжем багып чоңойткон. Мени окутту, турмушка узатты. Даже ушул убакка чейин 2 жыл аралыкка 2 жылга чейин эжем ушул үйдү куруп атканда баардыгына мага жардам берип турган. Тапкан ташыганын бүт мага жөнөтүп турчу. Ошонун баардыгын себеби мен маданият кызматында иштейм. Маданият кызматкерлеринин айлыгын баарыбыз билебиз, аябай аз. Анан ошол себептен ошол социальный бойдон калтырганбыз. Эми ошондо прокуратуранын берген жообу ушул болду мага. 10 жылдан өтүп кеттир, кылмыш иши эскирип кетти, биз буга кайрылбайбыз деди. Эми мен бере турган суроом да азыр. Мен азыр ошол биздин улуу президентибизге, деги эле бийликте отурган адамдарга бере турган эки эле суроом бар. Биринчиси, кылмышты жасап кетишсе, ал адамдар уже иштен кетишти. Жок азыр эч. Жок алар азыр. Бирок бул иш башталганда алар отурушкан ошол бийликте. Алар алмашты, кетишти да. Профсоюз федерациясы бар эле. Булар ошол жерде чукулуп аткан мезгилде алар бар болчу. Бирок азыр алмашты. Мына госрегистрлер, мэрлер бары кетти. Ошол мезгилде бардыгына кайрылганда бардыгы туура деген. Бирок алардын кылган кылмыш иши эскирди дагы. Биз жөн эле өзүбүздүн тапкан акчабызга сатып алган карапайым адам азыр күйүп атат. Эмне себептен? Мунун кандайдыр бир жообу болуш керек да. Мен ошо дегел ошол бардык мына өзү карапайым адамдардан деле сурагым келип атат да. Ушул туурабы? Биз тапкан акчабызга ошо эжем сатып алды. Өмүр бою иштеп, ошол тапкан акчасын ошол жерде сатып алды. 10 жылдан бери тапкан ташыганыбызды бүт баарын ошого жумшадык. Эми кылмышты кылган адамдардын кылмыш иши эскирип, аларга закон эч кандай жооп бербейт экен. Бирок биз нак акчабызга сатып алган бизге азыр келип закон кайтаргыла деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда Осмоналиева Нисакан эже Жалал Абадтын Таран базар деген айылында жашайт экен. Бул маалыматты дагы бир тактап коёр эткен силерге айтып атам. Эмне үчүн Осмоналиева эже азыр өзү Жалал Абадтык болсо, бул жактагы жери талашка түшкөнү кызыктырган болсо, эгер сиздердичи, мен айтып коеюн. Ал Нисакан Осмоналиева эже Караганда өзүнө шарт түрзүү максатында жакшы жашайын, эми Карагандагы эчкиде өмүрүмдү жакшы жашайын деген максаттан ошол жерди ошол 2014-жылдары сатып алган экен. Анан ал өтө көп убакыт өткөн андан бери үйдү тургузуп, өзлөрүнө тийиштүү эми толук болбосо дагы керектүү шарттарды жаратып, азыркы күндө бир тууган сиңдиси Хамида Наскулова эже менен жашап жаткан учуру. Бирок азыр ден соолугуна байланыштуу Жалал Абадтагы бир тууган инисинин баласынын үйүндө жашап атат. Биз ошол жакка да барып интервью алып келгенбиз. Бул Нисакан Осмоналиева деген эже өмүрүнүн 50дөн ашык жылын агартуу тармагына
жумшап жөнөкөй бала бакчадагы тарбиячыдан мына ушул күнгө чейин ушул эл аңгартуунун отличнигине чейин жетип мектептерде иштеп, бала бакчаларда иштеп, кыскасы мына ушундай кызматтарды аркалаган жайы бар экен. Аны ушул өзүнүн жашап жаткан замандаштары, жердештери, тааныштары, достору айгинелешти, ачыкташты. Мына ушул видеолорду сиздерге ачыктап таратып коеюн. Исакан эне, алдыңызда даректүү документтерим бар деп атаса, мына үйгө тиешелүү азыркы күндө менин үйүм мыйзамдуу деп атаса, кандай документтериңиз бар көрсөтүңүзчү? Мисал үчүн. Договор дарения. Договор дарения кимден болгон? Немеден? Наскова Хамидадан мага өткөзгөн. Хамида эжеден сизге өткөн даренияны. Хамида эжеге ким саткан? Профсоюзбу? Профсоюздун Нурбаев. Профсоюз уюмунан алган. алган. Сизге дарения Пулу кылып мен берген. төлөгөм да кыскасы. Пулу сиз төлөгөнсүз. Пулду мен төлөгөм. Договор дарения земельный участок. Техпаспорту менен. Техпаспорттор артында. Техпаспорттор аркасында мынакей. Бул техпаспорт кайсы жылы берилип атат? Мына бериңчи. Техпаспорттун акыркысын окуйбуз да. Осмоналиева Архитектура. Осмоналиева не дейт? Насы Нисакан. Нисакан сиздин атыңызда турат 02/09/2014-төн бери. Буга чейин Наскулова Хамидахандын атында турган экен. Сизге дарение болуп өткөн экен, сизге дарение болуп өткөн экен. Эмне болот? Бул үйдүн мамлекет уже соттон чечим чыкты, алынсын деген. Шаардык соттор эжере менен катышуусу жок да чечим чыгарып койду. Областтык сот 1 саат калганда айтты, эжем жетишпеди, өкүл катары сиңдим катышты, чечим чыгарып койду. Мындай дейбиз биз. Ошол мезгилдин мыйзамы, ошол мезгилдин талабы ошол убакка жооп бергендиги үчүн ошо профсоюздун төрагасы, Кыргыз профсоюздун төрагасы 7 комиссия ошол жерге койгон. Аукционго койгондор. Анан кийин муну Ош медиасы токтом чыгарып берген. Архитектура кагаз жазып берген. Гостегизер кызыл китеп берген. Эмне үчүн булар жоопко тартылбайт деген сөз болот да. Азыркы күндө Осмоналиева Нисаканга эгерде үйдү ошончолук 3,5 сотик жер, үйдү ошончолук мамлекет ала турган болсо, эжеме компенсация төлөп берсин, башка жерден үй алып берсин, үй берсин. Анан дагы урматтуу калайык калк эл журт, кимдерде болбойт. Баарыбызда байбичелер бар. Атабыз эрте өткөн ата энебиз. Биз 11 бүр туганбыз. 3 агамда кайтыш болгон. Анан ата энемде жаш өткөн. Эмне үчүн мен ата энем жаш өтүп кеткенден кийин Аксакал Тум баласы биздин жакшы күндөрүбүздү, сый урматтарыбызды, төрүбүздүн көркү болуп, биздин башчысы болуп жүргөнгө акысы жок. Өзүнүн менетин актап алганга акысы жок. Майли. Эгерде ушуну чыгарып бузганга алган болсо жерди, биз ошо фундаменттин калтырып туруп үй жайдын баарын бузуп кеткен кезибизде деле ошол кимдир бирөөлөрдүн уяттуу бир намысы мындай немесе намысына тийген болот да. Кандай байбиченин алган ак ниет сатып алган жерин тартып алып анан биз бошотуп чыгарып бергенден кийин бизге бир жактан жооп болуш керек да. Же госреестр жооп берсин, же архитектура жооп берсин, же мэрия жооп берсин, же профсоюздун ошо төрагалары койгон ошол убакта койгондор жооп берсин. Кантип талабы жок, калып калсын ушул жөн эле. Ушул документтерди жогоркуларга тапшырганда Садыр Жапаров биздин балабыз, мына өзүбүздүн бала Камчыбек Ташиев, Кыдыршаев ушул эжени мамлекетке ушунча кызматын ачтырып, бүт атуулдуктарды алып, эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат кылган эмени энелердин атынан мен да көп чайыңды ичкенмин балам. Ушу мен суранарым Камчыбек өзүңдүн карамагыңа алып, теңшерип ушул эженин көйгөйүн чечип берүүңү суранам. Эже өзү жалгыз бой болгону менен, бирок бардык адамдарга өзүнүн жардамын көрсөтүп, өзүнүн насаттарын айтып, дагы деле ушул бакчада жаштарды тарбиялап келатат. Биз жакындан бери бир көйгөй угуп атабыз. Биздин пенсиядагы ардактуу атуу алган Исакан эже Оштон 2014-жылы алган үйү бар экен, ак ниет, ак тилек менен алган. Ошо үйдү мыйзамдуу кылып, эжебиздин тарабына чегип беришиңерди суранабыз. Бул эже өзү негизи Тарамазардын ушу Көгат өрөөнүнөн чыккан бир курмандатка эже. Мен билгенден. Анан эми баары башка адамдар деле мага окшоп сүйлөйттүр, билеттир. Ушул эжебизге чындыктарын чечип берсе, урматтуу Садыр Нуркожоевич
Мына ушул үйдүн ушул Нурбаев Нияз деп атасызбы? Нияз Нурбаевтан сатып алгандагы ортодогу акча алуу маселелерге токтолуп өтсөңүз, канчага сатып алдыңыз? 2014-жылы өзү 11-жылы Нурбаев 600 миңге сатып алган экен. Аукцион аркылуу. Аукциондон. Биз ошол 13-тün 14-ндө биз 15 миң долларга сатып алып атабыз анда. Нурбаевтан. Сомго алып караганда Нурбаевтан бир төбөсө көбүрөөк пулга сатып алып атасыздар. Нурбаевтан бир төбөсө көп сатып алып атабыз. Анан эми бул эжем жаш кезинде Ошто техникумда окуган, иштеген, 7 жыл жашаган ошол жердечи. Андан кийин келип мына биздин Сузак районунда иштеген. Ардактуу атуулдукту алган, даңкты алган. Бир канча жыл депутаттыкта, өкмөттө иштеди, төрайым болуп иштеди. Эжем эмне себептен өзү жеткиликтүү кылып айтып бере албаган вопрос болушу мүмкүн да. Ал эже өзү эмнеге сүйлөбөйт дегенде, мына 2023-жылдын сентябрынан бери барып жүрүп, эжем ден соолугунан ажырап атат, ден соолугунан зыян тартып атат. Азыр жакшы сүйлөй албайт, тез больницага жатып атат. Анан көп сүйлөй албайт, ошондуктан укугун мен алдым. Эжемдин укугун гос нотариус аркылуу алып, эжем бара турган жерлерге мен бара турган укукту алып, мына мен сүйлөп атам. Мен 35 жыл профсоюз, мына сиз деле төлөйсүз, бардыгыбыз төлөйбүз. 35 жыл профсоюз федерациясын профсоюзга акча төлөп келатабыз. Мен эжем төлөп келатат. Профсоюздун атынан биз бир жолу бир путевка алган жокпуз. Бир жолу бир кандайдыр бир жардам алган жокпуз. Биз профсоюзга ишенип, биз үйдү алып атсак, кайра азыр профсоюз бизди мамлекеттик сотко өткөрүп жиберип атат. Анда биз кимге кайрылышыбыз керек, кимден суранышыбыз керек? Биринчиден азыр профсоюздук уюмга Ош пансионаты карабай калган. Азыр карабай калган. Кайсы жылдан баштап? Быйылкы жылдан апрель айынан баштап Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына карап калган. Иш башкармалыгы оперативдик башкарууга алып, өзү башкарып атат. Бүгүнкү күндө Ош пансионаты боюнча 11 сот процесс жүрүп атат. 11 объект боюнча, ар бири боюнча Ош шаардык биринчи инстанциянын сотунун бардыгы мыйзамсыз деп табылды. Демек ал Эшмат, Мамат, Ташматтарга карабайт. Тандалма мындай бир өзүнчө бир саясат жүрүп аткан жок бул жерде. Бардыгына бирдей мамиле. Сатылган болсо, мыйзамсыз сатылган болсо кайтарылсын деген позиция менен иштеп атабыз. Эми бул элдин мүлкү да. Туура. Чындап эле элдин мүлкү элге иш кылсын деп. Азыр бул жерлерди карасак өтө кызыктуу жагдай бар. Бүт ушул сатылган объектилер бир гана директордун убагында сатылып атат. Койчукулов Мамат Керимдин убагында. Мамат Керим. Бул киши 2003-төн 2012-ге чейин директор болуптур. Ошол убакта бол көрбөгөндөй сатуулар болгон да. Почти 2 гектарга жакын мүлкү менен имараттарды бөлүп сата берген. Пансионаттын чекесинен бөлүп эле сата беришкен. Мына 11 сот процесс болсо, 11-дин 10-унда ошол Мамат Койчукулов катышкан сот процесстер. Демек ошонун жетекчилигинин астында болуп аткан окуялар болуп атканы үчүн сөзсүз катышууга милдеттүү. Ошолордун арасынан бир кандайдыр бир бөлүгү 5-6 объектинде сатып алган кишилер кайра эле өзү. Баласы же жиени ошондой иштер бар да. Буларды сөз кайтарып алабыз деп турасыздар, күчтөнүп калат. Биз эми мыйзам талабында соттун чечимине негизи сотко таянып эле биз өзүбүздүн талабыбызды талашып атабыз. Так, Ош шаар прокуратурасы профсоюз уюмуна карата ошол профсоюзга тиешелүү болгон Ош пансионатындагы жалпы 5 гектардын ичинен сатылып кеткен айрым жер участоктор боюнча доо арыз берген жоопкер катары. Анда прокуратура өзүнүн негизи катары ошо профсоюз мыйзамына ылайык бул жер тилкелер жеке менчикке сатылууга мүмкүн эмес эле деген жүйө менен келтирип жатат. Ал эми иш боюнча Жаран Осмоналиева Нисакан эже бул акыркы сатып алуучу. Прокуратуранын доосу ал жерде ошол жер тилкелерди сатуу боюнча буйруктарды профсоюздун жана ошол буйруктун негизинде сатуу жүргүзүлгөндөн кийинки түзүлгөн сатып алуу келишимдерин жарас деп табуу боюнча талап менен кайрылган. Эми бул жерде биздин кайрылып жатканыбыздын могул Осмоналиева Нисакан эже бул колдон колго келип, мен билгени бул 4-менчик ээси.
Бул эч кандай бул маселени алып жер тилкени алып жатканда бул проблемасы бар экендигин же бул сатылууга жатаары жатпаары менчикке берилери же берилбөстүгү боюнча эч кандай маалыматы жок катардагы жаран. Бул жерде биз сиздерге кайрып жатканыбыз могул жарандык кодексте 265-беренеде ак ниеттүү сатып алуучу деген түшүнүк бар да. Бул деген эгерде ошо сатылып жаткан жердин баштапкы ээси, то есть бул жерди сатып аткан жаран бунун башында бир проблемасы бар же жок экендигин, же талаштуу жер же талаштуу эмес экендигин билбесе, анда ал ак ниеттүү сатып алуучу болот. Муну атайын норма бул кече эле кирип калган эмес. Бул биз өзүбүздө баягы светтик мамлекет, укуктук мамлекет дегенден буга чейин ошол конституциянын ар бир редакциясында баш мыйзамда турат: мамлекет жеке менчикти коргойт деп. Бул мен айтып аткан жарандык кодекстеги норма, бул ушул баш конституциядан келип чыккан норма да. Бул эмне үчүн жаралган? Анткени акыркы сатып алган жаран эгерде бул сатып алган мүлк талашта эместигин билбесе, анда анын укугу эмне үчүн бузулуш керек? Ал байкуш деген билген жок да, ал келип мамлекетке ишенди да. Бул жагдайда эмне болуп атат? Осмоналиева Нисакан сатып алганда бул мамлекеттик акты турат. ГОСАК кызыл китеп. Анан ал кызыл китепти карап, анын госрегистринен сурап сатып алып атат. Бул жерде маселе эмнеде кетат? Раз, эгерде прокуратуранын көз карашы боюнча, прокуратура келтирип аткан жүйө боюнча профсоюздун жерлери жеке менчикке берилбестиги билгенден кийин, ал боюнча макул алар мыйзамсыз токтом чыгаргандыр балким. Балким туура эмес сатып алып жүргүзгөндүр. Бирок Кыргыз Республикасында килтейген могул кадастр мамлекеттик мекемеси турбайбы? Ал жерде целый отдел регистратуры, каттоо бөлүмү бар, картографтар бар, кадастрлар бар, башка специалисттер бар. Анан ошолор ГОСАКтын каттап берип атса кызыл китепти. Анан ал колдон колго сатылып келип турган бул байкуш карыганда Осмоналиева Нисакан эже келип атса, анан бул мамлекетке ишенип сатып алып атпайбы? Мамлекет өзү жасап берип атпайбы? Мына жеке менчик кимге сатып алсаң арам коркпогула, үркпөгүлө, анткени мына килтейген мамлекет жасап берди. Мунун ичинде целый специалисттер отурат, картограф да отурат, мыйзамды түшүнгөн, регистратурада отургандар, бир обязательно юристтер, которые мындай сатып алып келишимди билгендер, мыйзамды билгендер, кайсы категориялар сатылууга жатар, кайсы жер тилкелер сатылууга жатпайт. Анан бул байкуш мамлекетке ишенип, мамлекеттик институтка ишенип, анан госрегистр жасап берген кызыл китепке ишенип, анан өзүн анан теги ГОСАКны госрегистрге алып барса, госрегистр каттап берип атат да. Анан ошол каттоосуна ишенип, анан сатып алгандан кийин, анан прокуратура ортодон пайда болуп туруп, анан мыйзамсыз деп атпайбы? Демек, мыйзам атайын ак ниеттүү сатып алуучулук институтун ушун үчүн киргизген. Эгерде соттук отурумда акыркы сатып алган жарандын бул талаш экендиги белгисиз болсо, анда ал жерге алыш керек, ал байкуш күйбөш керек. Ал эми ортодогу ким мыйзам бузуучулукка жол берди? Эмне үчүн госрегистрдин ушул мамлекеттик акты, жеке менчик жөнүндө мамлекеттик актыны, биз баягы жалпак тилде кызыл китепти жасап берген сотрудниктердин, кызматкерлердин жоопкерчилиги канаки? Бул жерде азыр сот жокко чыгарып койду. Ортодон Осмоналиева Нисакан эже күйдү, калды. То есть кайсыл бир эгерде бул иш боюнча прокуратура ушул керек болсо кадастрдын кызматкерлерин жоопкерчиликке тартыш керек эле. Алардын мөөнөтү өтүп кеткен болсо, аларга кылмыш ишин козгоп, аларга айыбын угузуп, алар моюнга алганса, анда кыскартыш керек. Моюнга албаса, кылмыш иш сотко келгенден кийин соттун өкүмү чыгып туруп анан токтош керек эле. Анан ошол өкүмдө анан кийин Нисакан эже жабырлануучу катары алга Нисакан эжеге келтирилген материалдык чыгым болуптур. Жер мамлекетке кайтсын. Бирок ошол жердин кесепетинен Нисакан эжеге акыркы сатып алуучу ошол күйүп атпайбы акчасына? Ошол курулуш салып аткан ошол жаран күйүп атпайбы? Демек ушул Осмоналиева Нисакан эжени ушул материалдык чыгымга, башка чыгымга, анын ичинде моралдык чыгымга алып келген жооптуу адамдарды бүгүнкү күндө аныкталбай калып кетти да. Биз эми азыр кимди барып сотко беребиз? Буну эми ушул прокуратура кызматкерлери тергөө амалдары тергөө амалдары прокуратура бул жерде төмөндөгүдөй жагдай менен негиздеп койду. Кылмыштын мөөнөтү өтүп кетти, кыскартып койдук деп. Жок, могул кылмыш процессуалдык кодексте жазылып турат. Мөөнөтү өтүп кетсе да булар кылмышты козгош керек. Козгоп туруп, анан кылмыш козголгондон кийин анан мөөнөт аныкталат, өттү, өтпөдү. Өткөндөн кийин тигил ошону кылмышкерге шектүү адамдар эгерде да күнөөнү моюнга алса, анан тергөөчү токтом менен кыскартат. Башкача айтканда анын мойнуна илдириш керек. Анан ал жаран айтышы мүмкүн кызматкер, жок, мен тазамын деп. Анда мыйзам боюнча кылмыш иши козголуп, сотко жиберилет. Анан сотто эгерде ал моюнга алса, дагы кыскартылат.
моюнга албаса сот өкүм чыгарып күнөөлүү деп таап, бирок өтүп кеткендигине байланыштуу жаза белгилебейт, бирок күнөөлүү деп табылат. Анан ошол өкүмдүн негизинде биз сотко жарандык тартипте келтирилген материалдык моралдык чыгымыбызды берет элек. Эми азыр тергөөчүнүн токтому бул соттун токтомунда бул күчкө ээ эмес. То есть соттун өкүмүндө далилденген нерсе кайра далилденip талап кылбайт. Эженин келтирилген материалдык чыгым орусча айтканда безоговорочный өндүрүлүүгө жатыш керек болот. Бул ал жерден кылмышты мөөнөт өтүп кетти деп туруп эле тергөө маалында эле кыскартып коюшуп атат. Козгобой туруп кыскартып атат. Анан бүгүнкү күндө эми Осмоналиева Нисакандын укугу. Бул жерде биздин ошол кайрылып атканыбыз макул. Бул жерде бул маселени түшүнөбүз. Бул жерде саясий өңүт бар. Анткени бул президенттин тапшырмасы менен жүргүзүлдү. Бирок ошол эле учурда акыркы сатып алуучундагы соттор коргоп бериш керек эле да. Мунун ак ниеттүүлүгүн бизде прокуратура бир да келип далилдеген жок. Тиги Нисакан бул жерден талаш экенин билген башта эле деп. Бул Осмоналиева Нисакан дегенде же бул мен билгенден Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Курманбек айыл өкмөтүндө жашоот. Бул жактын теги эле проблемасын билүүнүн өзү мүмкүн эмес. Болгону ошол тагдырына байланыштуу экен, ошол баласы жок, өмүрүн ошо мамлекетке арнаган, өмүр бою ошо мамлекеттик айыл өкмөттөгү ошол мамлекетке муниципалдык кызматтарда иштеп жүргөн өмүр боюнча. Анан карыганда ошол мени карай турган сиңдим бар деп туруп, ошо бир тууган сиңдисинин жанынан ушул болбогон мен жаңылышпасам бир 2 соттук жер тилкени сатып алып, ушул Орусанда дагы башка болсом дагы сиңдим карасын деп туруп сиңдисине келип атат. То есть ал эже тегиле ошту деле жакшы билбейт. Ошо аргасынан сиңдисинин жанына келүү үчүн гана келип атат. Демек бул жерде мамлекет анын ак ниеттүүлүү сатып алуу маселеси бул жерде такыр калып кеткен. Анын дагы бир өзгөчө жагдайы бул жерде сот биз ортодо деп коебуз, промежуточное определение деп коебуз да, аныктама. Сот бизге даттанууга мөөнөт берди. Анан биз ошол сот процессине чейин даттанып атабыз. Бул аныктама иш али сот маңызы менен чече элек. Анан ошол аныктамабыз түшкөндүгүнө карабастан сот ошол күнү чечим чыгарып коет. Бизди катыштырган дагы жок. Биз сот өзүбүздүн жүйөлөрдү сотко да келтире алган жокпуз. Ошончолук оройлук менен бул башкача айтканда ушул батыраак чечүү бир какой-то тапшырмасы менен сот акты кабыл алынды. Анан биз облус сотко ишенип барсак, бул соттук практикаларда бул облус сот мындай жүйөлөрдү бул орой процессуалдык мыйзам бузуу деп бузуп кайра жөнөтөт. Анткени сот өзү даттан деп бизге мөөнөт берип атат. Анан мен тигиге даттанып сотко калтырып койсом, сот ошол күнү эле кайра чечим чыгарып салат. А сот ал күнү караганга акысы жок эле делону облус сотко жөнөтүш керек эле. Бирок облус соттагы ошондой орчойгон процессуалдык мыйзам бузуу кеткендигине карабастан, иштин ичинде алар далилденгенине карабастан өздөрү көрдү. Ошол сот чечим чыгарган күнү эртең менен менин жеке даттануум келип атат. Соттун караган акысы жок эле. Облус сотко дело келиш керек эле. Ошого карабастан биринчи инстанцияда сот актында күчүндө калтырып атат. Эми бул жерде да мен жогоруда айттым, бир балким саясий бир өңүт бардыр. Бирок ошого карабастан акыркы сатып алган жарандын укугун бул баш мыйзамдагы ченем. Бул андан кийинки мыйзамдарда деле турат. Бирок жеке менчикти коргойт атпайбы? Анан мыйзамбыз ушул жерге келип атат. Анан биз жана жогоруда айтканда бүгүнкү күндө эми акыркы байкуш сатып алган Осмоналиева карып 70тен ашып калганда өмүрүн мамлекетке арнаган кемпир же баласы жок эми тагдыр экен. Анан ошентип көчөдө калып кетиш керекпи? Биздин бүгүнкү күндө биз кайрылып аткан үнүбүз жетпей аткан ушул 2 жер болуп атат да. Прокуратурага барсак мөөнөт өтүп кетиптир, биз кыскартып коюптур эле. Прокуратура арыз түшсө эле мөөнөт менен кыскартып, ишти козгобой туруп кыскартып атат. Они должны были дело возбудить. Тигилерге айыбын, эгерде күнөөнүн мойнуна айыбын угузуп, андан кийин анан тигилер күнөөсүн мойнуна алгандан кийин мөөнөт өтүп кеткени аныкталса, анда кыскартып коюш керек эле. Ушул маселеде жана аябай жакшы маалыматтарды айттыңыз. Кадастр мамлекеттик мекемесинде мисалы булар деле бир кайсы бир негиздүү документке таянып анан каттайт да, госакт болсо деле башка болсо деле аныктама болсо деле ошондо бул профсоюздук уюмдун чечими же бир прокуратуранын токтомунун негизинде бул жерди каттап койгон бир алгачкы ээсине. Анан эгер мына ушул экинчи суроом болсо, мына ушул нерсеге ушул профсоюз уюму да түздөн түз күнөөсү бар экендиги ачыктан ачык билинип турат да, турабы? Анан ошол эле мезгилде ошол мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигин тескебей туруп, анан кадастр мамлекеттик мекемелер, тийиштүү мамлекеттик органдар каттап, анан акырында монда жабырлануучулар жабырланып атат, мисалы үчүнчү. Ошого
сиз ошол жактарынан айтып берсеңиз, ушул кайсы негизги документ? Мыйзам боюнча булар профсоюз уюму ошол жер тилкелерин сатуу боюнча буйрук чыгарып, прокуратура бүгүнкү ошол буйрукту даттанып атат. Андан ошол негизинде түзүлгөн сатуу келишим. Мен жогоруда айттым, балким профсоюздун айрым кызматкерлеринин бул жерде аракетине кылмыш болушу мүмкүн. Бирок баягы бул жер тилке сатуулуга жатпагандыгын билип туруп сатты деп. Бирок канткенде дагы жеке менчик укуктарды каттоо боюнча госрегистрдин жалгыз эле мыйзамы бар. Ал жерге эгерде госрегистр милдеттүү түрдө каттаганга милдеттүү эмес, эгерде госрегистрдин жана мен жогоруда айтып аткан мыйзамдын талабына ылайык, эгерде укук аныктоочу сиз өткөн баштапкы документ болсо дагы, бирок ал эгерде башка мыйзамдарга каршы келсе, алар каттабай койгонго укугу бар. Азыр прокуратура айтып атпайбы, бул жер тилкелер жеке менчикке өтүүгө мүмкүн эмес, сатылууга жатпайт деп. Демек, булардын профсоюздун мыйзамсыз келишимдери болгондо дагы госрегистр баш тартып койгонго укугу бар эле. Кечиресиңер, анткени ал жерде целый кесипкөй специалисттери отурат. Ал жерге кызматка барыш үчүн булар атайын баягы талаптарды сактап, баягы билимин текшерип дегендей барып атат. Демек, алардын мыйзам аларга жол берет, каттабай койгонго да жол берет. Макул тиги профсоюздун мүчөлөрү мыйзамды балким билбегендир, же билип туруп балким бир кылмыштуу аракетке баргандыр. Бирок госрегистр каттабаш керек эле да. Мыйзам аларга силер каттаган милдеттүүсүңөр десе, анда бирге эле безоговорочно биз келген бүтүндөрдүн баарыбыз каттайбыз деп. Бирок алардын керек болсо, аларга алып келип аткан бүтүн бирок башка мыйзам талаптарына каршы келсе, алар каттоодон баш тартканга укугу бар эле. Жок дегенде алар баш тартып коюш керек эле. Эгерде госрегистр өз учурунда каттабай ушул кызыл китепти бербегенде, бүгүнкү күндө Осмоналиев Нисакан эч кандай күйбөйт эле бул жаран. Анткени бул жаран килтеген мамлекеттик чоң, бул госрегистр деген бул аябай чоң институт. Ошол ишенип атпайбы, ушул мамлекеттибиздин бир институту, мен буга ишенбесем кимдикине ишенем деп. Туура. Анан ушул мамлекеттик өзү бир оң кол госрегистр менен бир кызыл китепти берип туруп, анан кийин сот кайтырып туруп, кайра жокко чыгарып туруп, бул мындай адамды жаранды жөн эле калчаган да. Оң кол менен бересиң, сол кол менен кайра жокко чыгартып коесуң. А ортодо өзүңөр билгениңерди кылгыла деп. Ошон үчүн бул жерде непосредственно ушул кадастрдын жооптуу кызматкерлери жана профсоюздун кызматкерлери боюнча жанагы соттун өкүмү чыкканда же болбосо тергөөнүн алар күнөөнү моюнга алгандан кийин, кыскаргандан кийин, токтом чыккандан кийин, анда бүгүнкү күндө балким Осмоналиева Нисакандын укугун ушул жаран тартипте жок дегенде ушул материалдык акчалай түрдө буга келтирилген моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берчү. Эми алдыдагы кадамдар кыскараак бүгүнкү күндө биз жогорку сотко даттандык, бирок жогорку соттун эч кандай үмүтүбүз деле аз. Анткени бул ошол саясий өңүт менен эле алар деле күчүндө калтырат деген эле алдын ала биздин божомолубуз. Бирок ошентсе дагы акыркы үмүт деп жаздык. Эми бүгүнкү күндө жогорку соттон күтөбүз, андан кийин жогорку сот кандай чечим кабыл алынат, анан ошого карап көрөбүз. Мындай практикалар эми Кыргызстанда акыркы ак ниеттүү сатып алуучу институтун керек маалда эле корголуп, керек маалда корголбойт. Бул баягындай орусча айтканда избирательный норма болуп калды да. Кимге керек болгон учурда. А так бул жерде айтат, эң акыркы сатып алуучу ак ниеттүү болгон болсо, анда мүлк калтырылат, а ортодо чыгым келип атпайбы мамлекетке деле. Анда ошол жерлердин баасы акчалай түрдө аныкталып, 2 миллион болобу, 1 миллион болобу, анан ошол кылмыштуу аракетинде кылмыштын курамы болгон жарандардан мамлекетке акчалай түрдө өндүрүлүш керек эле. Сизде суроо болуп калышы мүмкүн да, мамлекеттин кызыкчылыгын ким коргойт анда депчи. Аларда биринчи кезекте жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы корголуш керек, бирок анда корголуу мыйзам өзүнүн механизмдери бар. Ошол жерлер акчалай түргө бааланып, кылмыштуу аракеттерден алардын мал мүлкү калынып, эгер төлөбөсө, аларды сатуу жолу менен мамлекеттин пайдасына акчалай түрдө чегерилиш керек эле. Андан кийин жабырлануучунун то есть могул ак ниети табылып алынгандан кийин маселе туулат. А мамлекет анда эмне кол жууп калыш керек? Жок, мамлекеттин дагы мыйзам ар бир жолун механизм жолго салып койгон. А болгону бизде жок, тигин эле алып келип койлу, анан ортодо жарандар өздөрү эмне болсо ошол болсун деген практиканы жөнгө салып атабыз да азыр эми. Жок, биз билбейбиз, өзүңөр чечишип алгыла дагы. Хотя мамлекет өзү берип атат могу кызыл китептичи. Мурат, урматтуу көрүүчүлөр, Швига программасына ушул Осмоналиева Нисакан эжебиздин адвокаты Замирбек Адигинеев өзү маалымат берди. Мына ушул жерде азыр эми бул адвокаттын дагы биздин дагы ушул чыгармачылык топтун негизги эле максатыбыз ушул акыркы сатып алган Нисакан Осмоналиева эжебиз жок жерден эле карыганда көчөдө калбасын деген эле аракетти кылып атабыз. Сизге чоң рахмат.
бул жерде Ош пансионаты тарабынан бир нече имараттар сатылган. Алардын бирөөсү Кара Суу район аймагына жайгашкандагы, ал боюнча акыркы сатып алуучуну бул ак ниеттүү сатып алуучу болгондугуна байланыштуу сатып алуусуз келишимин жараксып табуу мүмкүн эмес деп туруп, Кара Суу райондук соту жыйынтыкка келди. Ошондо баягы Осмоналиева Жок, Кара Суу район аймагындагы. Ал эми Осмоналиева мына Ош шаарынын аймагындагы объектилер боюнча прокуратуранын доо арызы болуп жатат. Бардыгы доо арыз канааттандырылган. Бардыгы жокко чыгып кетип атат. Бул жерде биз ишке катышкан жактар айтып жатабыз. Прокуратура 2003 жылдары текшерген, кийин 2010 жылда текшерген материалдарды сотко алып келип тапшырганбыз. Ошондой эле Жарандык кодексинин 215-беренесинин талабына ылайыктуу доо коюу мүнөтүн прокуратура текшерген учурда эле билип 3 жыл. Бул 199-статьяда Жарандык кодексте көрсөтүлүп атат. 1 жылдык жана 3 жылдык деп. Булар ничтожная сделка деп доо арыз менен кайрылып жатат. 3 жылдык доо коюу мүнөтүн өткөрүп жиберген прокуратура. Ага далилдерди келтиргенбиз. Жана доо коюу мүнөтүн өткөрүп жибергенине байланыштуу доо арызды канааттандыруусуз калтыруу жөнүндөгү өтүнүштү жазуу жүзүндө бергенбиз. Мыйзам талап кылат. Жазуу жүзүндө гана өтүнүч келтирилген учурда доо коюу мүнөтү колдонулуп, доо арыз канааттандыруусуз калтырылууга жатат деп. Бирок кандайдыр бир себеппи, эмне себептен улам так аны судья өзү түшүндүрүп берсе керек. Доо арызды канааттандыруу жөнүндө чечим кабыл алып жатат да. Биз бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы бузулбайт, доогер прокуратура боло албайт деген позициядабыз. Анткени 1969-жылы Хрущев бул мамлекеттен бөлүп, өз алынча булар профсоюзга мүлктү бекитип берген. Бул профсоюз мүлкү мамлекеттик менчикке кирбейт. Эсиңиздерде болушу керек, президент Курманбек Бакиев керек жарак коомунун жетекчиси туура эмес Ош облустук Мамакеевди алып койгондугу туура эмес болгон жетекчиси болуп турган учурда деп кылмыш козгогула деп айткан учурда биринчи инстанциялык сот күнөөлүү деп тапкан, тергөө иштери күнөөлүү деп айыбын угузган. Облус сотко келгенде актап жиберген да. Бул мамлекеттик менчик эмес экен, кимге зыян келтирилиптир деп. Жана жогорку соттон алып күчүндө калган. Азыр деле ошондой эле бул профсоюз өзүнчө хозрасчетный организация болгон, мамлекетке тиешеси болгон эмес. Жана жеке жарандар, эс алуучулар, башкалар кайрылган эмес. 2010 жылдан тартып эле эс алуучу болбоптур Ош пансионатында. Демек эс алуучулардын укуктарын, мыйзамдык кылычтарын козгоп жатабыз деген Ош шаардык прокуратурасынын жүйөлөрү да негизсиз деп туруп, биз справкаларды алып келип берип атабыз. Эч кандай эс алуучулар болгон эмес. Өздөрү да айтып жатат, бирок эмнегедир ушул прокуратура тарапка ыктап доо арыз канааттандырылып жатат. 2019-жылы бүтүмдөрдү жараксып табуу жана ак ниеттүү сатып алуучулар боюнча иштерди кароо жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун токтому кабыл алынган. Талабына ылайыктуу бул ак ниеттүү алуучу болуп жатпайбы? Эмне үчүн Кара Суу райондук соту ак ниеттүү алуучу деп башкалар таап жатат дагы, Ош шаар соту таппай жатат. Бул дагы бир кызыктуу мандем да. Андан тышкары президентибиз айтып жатат. Акыркы 10 жылдыкын текшергиле депчи, 2023 жылы тапшырма берген. Бул 2003 жылдагыны 20 жыл мурдагыны текшерип атат да. Бул элдерди күйгүзүү болуп атат. Эмне себептен? Азыр жеринде барып көрсөңүздөр, акча түшкөн. Булардын бардыгы Кыргызстан профсоюздар федерациясы тарабынан Бишкектен аукционго коюлуп сатылган, сатып алган адамдар, сатып алган акчага ошол жерге бассейндер курулган, барып көрсөңүздөр болот. Андан кийин кошумча имараттар курулуп, баягы гряза лечебницалар курулган да. Ушулардын бардыгы элдин акчасына бүгүнкү күндө ошол жерде турат. Көтөрүп кеткен эч ким жок. Бирок азыркы күндө ошол акчага сатып алган, акчасын төккөн адамдар күйүп калып атат да. Булардын ак ниеттүүлүгү соттор тарабынан эске алынбагандыгы мыйзамда көрсөтүлүп турат. Мыйзамда ак ниеттүү деп. Андан тышкары жогорку соттун пленум токтомунда көрсөтүлүп турат. Андан кийин соттук практикада ошол Кара Суу таап атат, ал эми Ош эмнегедир таппай жатат. Муну өздөрү сатып алган жок, Ош филиал сатып берген жери жок. Республикада Кыргызстан профсоюздар федерациясы сатып жатат да. Кийинки алуучулар бул талаштуу жагдай бар экенин билген эмес. Алгачкы сатып алуучулар да билген эмес. Эми менчик ээси өздөрү сатып жатса,
менсигеси 222 статьяга ылайыктуу жарандык кодексте эйлик кылат, пайдаланат жана тескеттеп көрсөтүлгөн. Профсоюздардын укугу көчүрүштөрдө катталып турган. Демек бул жерде эч кандай чектөөлөр болушу мүмкүн эмес деп санайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз профсоюз уюмунун буга чейинки сатылган мыйзамсызбы же мыйзамдуубу анын баардыгын ушул укук коргоо органдары териштирип атат, тергелип атат дегендей, бирок ушул 11 факты боюнча сатылган жерлер дээрлик ушул Койчукулов Аматкарим аксакалдын ошол жетекчилиги убагында сатылган экендигин күбөлөр айтып атышат. Мисалы 2002 жылдан ушул 2012 жылга чейинки иш башкармалыгында сатылган. Албетте мунун баардыгын ошол Койчукулов аксакал өзү эле сатып берген эмес. Бул боюнча керектүү документтер тийиштүү жерлерге көрсөтүп жаткандыгын да бизге айтып жатышат. Мисалы үчүн ошол мезгилдеги жүргүзүлгөн аукциондор, ошол мезгилдеги жүргүзүлгөн түзүлгөн комиссиялар, анан ошол мезгилдеги каттап берген мамлекеттик органдардын атайын кагаздары дагы тиркелип, азыр ушул күндө 11 факты боюнча сот иштери жүрүп жатыптыр. Эми канчалык деңгээлде мыйзамдуу эмес экендигин улуу урматтуу соттор ачыктаарына көзүбүз жетип эле турат. Бирок ошолордун арасында мына ушул биз сөз кылган Осмоналиева Нисакан эженин дагы тагдыры өтө өкүнүчтүү экендигин эске салалы. Бул боюнча угуп туюп аткандар ушул эгерде колуңуздардан келе турган болсо, укуктук жактан Нисакан энеге, Осмоналиева Нисакан энеге жардам бериңиздерди өтүнөбүз.